Эгерде мында өрт чыкпаганда Жаштар театры толугу менен оңдоого муктаж экенин эч ким эстемек эмес. 51-жылы курулган имарат бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Анын айынан өткөн жумада костюмдар сакталчу бөлмөдөн өрт чыккан. Электропровод көрдүңүзбү? Электропровод турбайбы? Ошол распределителден ажыраткычтан ошол жерден жалындап, ошол жерден өрт чыгып, костюмдарыбыздын 20% өрттөнүп кетти ошол жерденчи. Ал эми мурдагы Маданият министрлиги имарат тууралуу пайда көздөгөндө гана эстечү экен. Мындагы 2-3 гектар жер ижарага берилип келген. Өрт чыккандан кийин гана бул театрга жеке ишкерлердин көңүлү бурулду. Демөөрчүлөр имараттын күйүп кеткен бөлмөсүн оңдоп, ошондой эле сырт жагын реставрациялап берүүгө макул болушту. Буга 14 миллион сом керек экен. Ал эми толугу менен оңдоого болжол менен 70 миллион сом зарыл деп эсептеп чыгышкан. Мындай каражатты өкмөт бере алмак эмес. 3 жылдан бери барбаган жерим, өкмөт болобу, жогорку кеңеши болобу, барбаган жерим, айтпаган кишим калган жок да. Муну СМИ аркылуу дагы аябай көп эме кылдым. Ошол Аскар Салымбеков жасап берем деген болчу да. Ал киши жасайт дегенде ушунчалык коллективим кубанып жасайт экен деле, ал киши дагы жасабай калды да. Мен айттым да, мейли каралбаса дагычы, момунда кичике балдар келет, үстүндөн урап түшүп атат кирпичтеричи. Бир баланын башына түшүп кетсе эмне болот? Ага ким жооп берет? Ким күнөөлүү болот? Ошондой эле Жаштар театрынан 100 метрдей алыстыкта турган Пишпек шаарынын алгачкы старостасы Илья Терентьев жашап өткөн үйдү калыбына келтирүүгө аткаминерлердин моюну жар бербей келет. 19-кылымдын аяк ченинде курулган үйдөн минтип урандылар эле калды. Бишкек мэриясы бул тарыхый архитектуралык имаратты Маданият министрлигинин карамагында деп колго учурат. Ал эми министрликтин бул объектини калыбына келтирүүгө чамасы жок. Мындан 1 жыл мурда жеке ишкер Аскар Салымбеков бул үйдү калыбына келтирем деп убада кылган эле. Ага болжол менен 5 миллион сом керектелет деп эсептеп чыгышкан. Бирок ал убада сөз боюнча эле калды. Азыр үйдүн айланасын сел саяктар мекен деп дааратканага да айлантып жиберишкен. Сыртына айланта тосмо тосулганы менен таштандыга толуп кеткен. Борбор калаада мындай объектилер ондоп саналат. Айрым маданий жайлардын бөлмөлөрү көңүл ачуучу борборлорго ижарага берилип кетсе, кээси оңдоого муктаж болуп жаракка кетип чирип барат. Филармониянын алдындагы манастын эстелиги да реставрацияга муктаж экенин Маданият министри көптөн бери айтып келет. Филармониянын астындагы айкелдер, эстеликтер, манас комплекстүү эстеликтердин баардыгын ордунда жакшынакай эле турат. Бирок ошонун бетине чапталган мраморларды ордуна алып келүү, же астындагы фонтандарды толугу менен иштетүү, жанакындай убагында кээ бир нерселердин баардыгын мындай туура эмес болуп кеткен иштердин баарын тазалоо. Атүгүл Маданият министрлигинин имараты да реставрацияга муктаж болуп турат. Бул имаратты оңдоого былтыр 15 миллион сом бөлүнүп, ага терезелери менен чатыры гана алмашылып жатат. Бирок мындан имараттын абалы анча деле өзгөрүп кеткен жок. Өлкөнүн бүтүндөй маданияттын тейлеген мекеменин имаратынын абалы бул болсо, башка маданий жайлар тууралуу унчукпай деле койсок болчудай. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.